Аламдардын Раббиси Аллах Таалага мактоолор болсун. Акыркы жана акыйкат пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Хашим жана Абдул Муталибтен тараган уулдардын баары пайгамбарыбызды өз коргоосуна алганы мушриктер үчүн күтүүсүз болду. Жана алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кол салса, өрөөн канга толооруна көздөрү жетти. Демек эми пайгамбарыбызды өлтүрүүдөн башка айла издей башташты. Бул маселени чечүү үчүн Курайштар чогулуп, өз ара талкуу кылышты. Жана пайгамбарыбызды аларга өткөрүп бермейинче, Хишам жана Абдул Муталиб уулдарынан кол үзүү тууралуу келишим түзүшүп, аны Каабага илип коюуну чечишти. Адашуу дегени дал ушундай. Күч жана зордук зомбулуктун жардамы менен гана ишке ашпаса, акыйкат жана акыл менен натыйжага жетпейт. Сахабалар ушундай кур чабалда кандай жол тутушту экен? Эй катчы, жаз. Биз Хашим жана Абдул Мутталип уулдары менен аларга эч нерсе сатпайбыз жана сатып албайбыз. Алар менен бир жерде да отурбайбыз. Ошол кулактандырууну Каабанын көрүнөр жерине чаптап койгула. Бул козулар сатылат. Келгиле, алгыла. Балдарым ачкалыктан, кубаттан тайып жатышат. Мухаммадтын дининен кайтсаң, балдарыңды тойгузабыз. Канча күндөн бери балдарын тустатпайт. Ташта Мухаммадтын динин. Эгер анын динин таштабасаң, түбөлүктүү ачкалыкта жашайсың. Эх, насиби жок балдарым-ай. Аллахым, өзүң бизге жетиштүүсүң. Курайштардын зулумдугунан сакта. Мусулмандар эми Меккеден чыгып, шаардын сыртындагы конушка көчүштү. Курайштар тамак аштан жана суудан да аларды четтетип коюшту. Жана ушундан баштап алар камоолго алынды. Албетте, бул да Аллахтын сыноосу эле. О, бурадарым. Бул азыктардан бир аз эле бере аласызбы? Албетте, эгер акчаң болсо. Мен эч жерде иштебейм. Киришим да жок. Анда бар Меккеден сатып ал. Биз силерге эч нерсе сатпайбыз да, силерден албайбыз да. Курма жана балдан бир аз берчи. Балдарыма куру барбайын. Акчасын берди, ала бер. Эй, Хаким. Сен кайда баратасың? Хадича эжеме баратам. Эмне, ага күрүч алып баратасыңбы? Аларга берүүгө тыюу салынбады беле? Мени жайыма койчу, Аллахтын душманы. Хадижага бул күрүчтү алып барбайсың. Ага тийбе, эй Абул Хакам. Сен эмне? Мухаммад менен мусулмандарга эч нерсе берилбейт деген укпадыңбы? Аны жайына кой, эй Абул Хакам. Бул ишиң арабтардын салтына жатпайт. Кайда кааласаң бара бер, эй Хаким. Кете бер, бар.
Тигине Хаким бин Хизам келе жатат. Ал бизге тамак алып келаткан көрүнөт. Тамак. Көздөрүмө ишенгим келбейт. Аллага шүгүрлөр болсун. Миң мерте шүгүр. Мына ошентип 3 жыл өтүп кетти. Мусулмандардын абалы оңолбой келатат. Эй Абу Салам. Аллах аларга сабыр, жеңилдик берет эй Мусаб. Меккени сагындым. Аллахтын элчисине куса болуп жатам. Албетте, баарыбыз сагындык. Хабарстандагы адилеттүүлүк да көңүлүнө жакпай турган го. Мусулмандар бир туугандарыбыздын абалы көз алдымдан кетпей жатат. Күнү түн аларды ойлой берип кыйналып кеттим эй Абу Салам. Аллахым, мусулмандарды кордукта калтырба. Убайд бин Халаф эмне көтөрүп жүрөт? Колундагы сөөк окшоп турат. Ал кайда баратат? Ой, билбейм ай. Жүр жанын артынан баралы. Көрөбүз кайда барарын. Эй Мухаммад, мен бул сөөктөрдү жок кылып жибергенден кийин да Аллах жаратат дей бересиңби? Деди да сөөктү колу менен майдалап, аны абага үйлөп жиберди. Бул окуя тарыхка да жазылып калды. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ооба, бул сөздөрдү мен айткам. Сенин дениңден сөөк кылгандан кийин Аллах сени кайра тирилтет да тозокко салат." Аллах өз китебинде мындай дейт: "Меримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Ал өз жаралышын унутуп бизге бул чириген сөөктөрдү ким тирилтет деп мисал келтирет. Аны алгач жаратканда эле кайра тирилтебиз. Ал баардык жаралганды билүүчү" деген. Асмандар менен жерди жараткан ал аларга окшогондорду жарата албай калмак беле. Ал жаратуучу, даанышман. Аллах таза. Алар узат. Аллах таза. Алар узат. Эй кул. Эй карагул. Бол батыраак, курал шаймандарды даярда. Эл кыдырып келебиз. Бол батыраак, чолок тезе. Эй, Курайш эли. Мухаммад силерди коркутуп, тозокто бериле турган заккум деген эмне экенин билесиңерби? Жок, билбейбиз эй Абул Хакам. Чындыгында ал болбогон кеп. Ант ичемин. Анын динин да ээрчибейбиз, заккумдун да даамын татпайбыз. Бул учурда Аллах Таала төмөнкү аяттарды түшүрдү. Акыйкатта закум дарагы күнөөкөрлөр үчүн тамак, ээриген жез өңдүү. Аны алгыла да тозоктун дал ортосуна сүйрөп баргыла. Андан соң анын төбөсүнө кайнак суудан куйгула. Өз оюнда ал ыззаттуумун деп сезген. Таткын, анткени сен ыззаттуу, улуксуң.
Эмне үчүн сени камчы менен чаппайт экенмин, кара кул? Сенин айыңдан максатыма жетпей калдым го, чолок десе. Сенин эмне мынча өзгөрттү, кара кул десе? Атаке, эмне кылып жатасың? Бул биз менен ушул үйдө тарбия алып чоңойбоду эле. Сенин кызматыңды кылып жатат го. Курчары. Атаке, о атаке. Күбөлүк беремин. Аллах жалгыз. Мухаммад анын элчиси. Жанагы чоочун киши айткан сөздөр ушулбу? Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кедей үй бүлөдөн бир киши келет. Ал өзү эмгектенип, эч жерде иштебеген адам эле. Эй Аллахтын элчиси, мага бир аз акча берчи. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иштейсиңби деп сурады. Жок. Кайра пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сенде кандай буюмуң бар деп сурады. Менде болгону 2 көйнөгүм бар. Бирин кийгенде экинчисин төшөнчү кылып астыма салып отурам. Дагы бир кесем бар. Аны тамак ичкенде колдоном. Пайгамбарыбыз ал кедей кишиге үйүнө барып, ал буюмдарын алып келүүсүн айтты. Эмне кылганы жатасың? Аллахтын элчиси үйдөгү идишти алып келүүмдү буйрду. Анда пайгамбарыбыздын буйругун аткаралы. Ал идиштерди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу колуна алды да сахабаларды карап, бул кесени ким алат деди. Аллахтын элчиси, бир дирхамга бирин мен алайын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ким бир дирхам кошот деди. Мен 2 дирхамга сатып алам. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам 2 дирхамды алды да ордуна идишти берди. Ал эми 2 дирхамды кедей кишиге берди. Бул 2 дирхамды эмнеге коротум, эй Аллахтын элчиси? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир дирхамга аялыңа жана балдарыңа азык оокат алып бер. 2 дирхамга аркан жип ал деп буйрду. Аркан жипти сатып алып эмне кылайын, эй Аллахтын элчиси? Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам отун жыйнайсың да аны базарга алып келип сат. Күндө ушул ишти аткар. 15 күндөн соң кайра мага кел деди. Он 15 күн өткөндөн соң жанагы кедей киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жолугууга келет. Анда пайгамбарыбыз ушул 15 күндө эмне иш аткардың деди. Эй Аллахтын элчиси, отун жыйнап аны кайра саттым. Жана 20 дирхамга иштедим. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кедей кишиге карап, аракеттин артында береке бар деди.